Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздер менен кант диабети оорусу тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып кое бериңиздер. Кудайым буюрса ар бириңиздерге жооп берүүгө аракет кыламын. Жоопторду доктор Аманбаев Instagram баракчасына кирип, ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Сиздердин суроолоруңуздарга видео түрүндө жоопторду кылган боламын. Анан өзгөчө сунуштарыңыздар болсо же кандайдыр бир тажрыйбаларыңыздар болсо, аларды дагы бөлүшүп комментарийге жазсаңыздар болот. Бүгүн сиздерге инсулин тууралуу сүйлөгүм келип турат. Инсулин гормону адамдан бөлүнүп чыгат. Жана бул гормондун кызматы биздин организмге түшкөн энергияны ар бир клеткага жеткирип берүү. Жана бул гормон тилекке каршы бизден бөлүнүп чыкпай калышы мүмкүн да. Биринчи типтеги диабеттерде ушундай болот. Ошол себептүү эгерде бейтап биринчи типтеги диабетке кабылган болсо, өмүр бою инсулин сайып жашашына туура келип калат. Анан экинчи типтеги диабеттерде болсо, инсулин жетиштүү жада калса ашыкча болот. Ошол себептүү мында маселе башкачараак. Ошол биздеги инсулиндин жарамдуулугу начар болуп калат да. Ошол себептүү ал өзүнүн кызматын толук аткара албай калат. Ошондо биз таблеткалар менен инсулинди жарактуу болгонго аракет кылабыз. Ошондой болсо да жылдар өтүп бейтап баары бир инсулинге өтүп калышы мүмкүн. Балким бейтап өмүр бою инсулинсиз эле жашай берет. Бирок тилекке каршы кээ бир учурларда инсулинге дагы өтүүгө туура келет. Эми эгерде сиз инсулинге өткөн болсоңуз, анда эмне болот? Чындыгында эч нерсе болбойт. Инсулиндин 100% зыяны, коркунучу жок. Мен сиздерди ушуга ишендирип кете аламын. Бирок бир коркунуч бар. Кандагы глюкозаны нормадан төмөн кылып түшүрүп салышы мүмкүн да. Ошол учурда адам комага түшүп, жада калса каза болуп калышы мүмкүн. Андыктан сиздерге эмнени сунуштаймын. Эгерде сиз инсулинге өткөн болсоңуз, өзү инсулиндин эки түрү болот да, короткий, длинный инсулин. Биринчи длинный инсулин сунушталат да, бир суткада 2 жолу сайыла турган. Ошону сайып жатканда азыраак дозадан баштай бересиздер, анан метформинди кошо сайып ичип турасыздар. Анткени бул узун убакытка жете турган инсулиндин кызматы сиз жеген тамактын ошол глюкозасын организмге өткөрүп берүү эмес. Ал сутка бою адамга 1 единицадан инсулин берип туруу да кызматы. Ошол себептүү азыр мисалы эртең менен ач карынга 5 болуп турган болсо дагы тамактанганыңыздан кийин өтө бир жупуну тамак жесеңиз дагы дароо 15 чыгып кетиши мүмкүн. Ошол себептүү бул узакка жетчү инсулин менен биргеликте метформинди ичип турасыз. Эгерде сизде ошол диабеттин кесепети болсо, мисалы ХПН деп коет, бөйрөктө жанагы креатин чыгып, белок чыгып калган болсо, бул учурда биз сизге метформинди сунуштай албайбыз. Анда короткий инсулиндерден актропид, наварапид дегенди тамактан 30 мүнөт мурда сайып калышыңыз мүмкүн. Бөйрөгүңүз жакшы болсо, жүрөк жакшы болсо, анда метформинди кошо ичип тура бересиз. Ошо менен сахар көзөмөлдөнөт. Анан эдеде айтып өттүм, инсулиндин бир гана коркунучу бар, ал сахарды түшүрө бериши мүмкүн да. Мунун алдын алыш үчүн эмне кылабыз? Азырактан баштай беребиз. Анан кандагы глюкозанын деңгээлин тез текшерип турабыз. Бир жумада бир жолу, 10 күндө бир жолу ар бириңиздерде жана аппарат болуш керек. Үйгө сатып алып, ошону колдонушту үйрөнүп аласыздар дагы. Тест паласка менен эле көрүп турсаңыздар болот. Bir күн сайын текшере бербеңиздер. Бул дагы адамды өтө кыйнап коет да. Бир жумада бир жолу өтө тез текшергиңиз келсе, 4-5 күндө бир жолу текшерип турсаңыздар болот. Анан кээде ач карынга, кээде тамактан кийин дагы сөзсүз текшериш керек. Эми азыр эле ушул айтып өттүм, түшүрө бериши мүмкүн деп. Ошол максатта гана текшерип турасыздар. Негизи инсулиндин зыяны болбойт, коркунучу болбойт. Анан инсулинди сайганда улам ошол сайган жерлерди алмаштырып сайыш керек. Болбосо терини катуу кылып коет да. Анан бул дагы сиз үчүн жагымсыз нерсе. Башка зыян деле жок. Анан дагы эмнени айтмакчымын. Кээде бейтап ушул өтө бир
кандагы глюкоза көп болуп баратса дагы инсулинге өтпөй коет да. Бул дагы туура эмес. Эгерде врач көрсөтө бериш керек. Анткени кандагы глюкозанын деңгээли бийик жүрсө, анын кесепеттери бар. Нерв тамырларын жабыркатат, калыбына келбей турган кылып. Кан тамырларды жабыркатат, калыбына келбей турган кылып. Анан сизди диализге жеткирип коюшу мүмкүн. Эки оору бар адамды диализге алып бара турган. Биринчиси давление, экинчиси сахар. Андыктан сахар болсоңуз, сөзсүз сахарды көзөмөлдөңүз, сахарды түшүрүңүз, 6-7 жүрөгө умтулуңуз. Буга жетсе болот. Буга аракет кылып, эмне менен? Билим менен. Билимди каяктан аласыз? Врачтардан сурап. Балким китеп окусаңыз өтө жакшы болот. Же болбосо видео көрсөңүз, врачтардын видеолорун көрүңүздөр, эндокринологдордун. Ошентип сахарды көзөмөлдөп жүрсөңүздөр, бардыгы жакшы болот. Жада калса инсулинге жетпейсиздер, бирок инсулинге жеткен болсоңуздар, инсулин ала бериңиздер, инсулиндин эч кандай зыяны жок. Бирок жанагыдай кээ бир жагдайларды эске алып коюңуздар, сахар түшүп кетпеш керек. Ошонун алдын алып койсоңуздар эле бардыгы сонун болот. Сиздерге бүгүн ушуларды айткым келди. Албетте бул темалар тууралуу сиздер менен алдыда көп талкууларды кылабыз, көп жолу сиздерге кошумча маалыматтарды айтып берүүгө аракет кылам. Бүгүн болсо сиздер ушул укканыңыздарды жакшылап, өзүңүздөргө бир сиңирип алыңыздар жана иш жүзүндө колдонгонго аракет кылыңыздар. Анан суроолор болсо албетте жаза бериңиздер. Катталуучу боло электер, подписацияны басып коюуну унутпаңыздар.